Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан мекендештерим, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Бүгүн мындай бизнеске кызыккан бир туугандарга жакшы, ыңгайлуу, жакшы ушундай ходовой место сатылуу алдында турат. Ашлян центр өзүбүздүн кыргыз агабыз мындан бир 2-3 ай алдын ачты окшойт бул жерди ачкан. Бул жер 14 квадрат метр. Ушул холодильник болобу, муну музаткычтар, ушулдун бардыгы, темир тезектин бардыгы, бул брендтер бардыгы ушул бойдон калат. Эң эле бир негизги сиздерге айтайын, бул жердин арендасы 90 миң экен. Анан коммуналный услугалар, наркы берик ызычууларга 5 миң кетет экен. Күнүмдүк выручкасы азыр без реклама. Негизи мени бир реклама кылдырайын деди эле. Негизи без реклама азыр 10 миң, 20 миң, 25 миңге чейин чыгып аткыр да. Күнүнө ошондо теңге калат экен. Эгер сиздер эмне сатышыңызга байланыштуу да, бу жерде эгер мурдак аш саткан болсо, 1-2 адам эле ушул жерге жетишет негизичи. Негизи бул катарда аш саткан, самса саткандар көп. Бул жерде чай ичкен болсо, могу жерлерде отура берет, мындай көргөзүп коелук. Ушул общий стол кеңири, общийники бияк. Анан бул жердин иштөө убактылары эртең мененки 8ден кечки 9га чейин иштейт. Парковкаларны жолдон, метродон бери канча метр, анын видеонун аягында айтам. Парковкалар бар. Эгер продукта келген болсо жүктөр, нарагынан өзү разрешение берет, кире бересиздер. Анан мен айтайын бу жерде. Полный бар жогу калат деди. Полный бар жогу калат. Дагы эмне дейт? Баасы 900 миң рубль экен. Сүйлөшүү жолдору, наркы беркини чалып байланышасыздар аягына. Жүрүңүздөр, мен силерге мындай толук маалымат берейин. Мына, бул жерде негизи Ашлянфу сатылат деле. Негизи биздин бир туугандардын арасынан Ашлянфу иштеткен эч ким жок. Бир метродо бар, анын ачылышын кыла элекпиз. Бул жерден негизи могу жерден жабылат экен. Полный могу жер жабылат да, кыскасы эч нерсени алып кетип, ичкерге алып кирип койбойсуздар, иш бүткөндөн кийин элечи. Негизи ушул бойдон деле алып кетсеңиздер болот иште. Менюларны, брендти полный бардыгын берем деди. Өзүңүздөр ипиңиздар менен келесиздер, ишти кыласыздар. Бардыгы документалдуу, бардыгы ушул жерде жазылуу, могу жерде таблеткасындачы. Анан бул жерде эмнелер бар? Холодильник бар, могу холодильниктер бар. Могу эми жазда морс, компот сатсаңыздар болот, мунун бардыгы иштейт. Витрина бар могу жерде, желекти коюп коюптур. Стифалдан бар. Кыскасы идиш аягы бардыгы бир светте. Бул жерде көп ашканалар бар, ошого алмашып кетпестик үчүнчү. Ички абалын ушундай эле көргөзөйүн. Негизи бул жерде азыр бул жерде мант каскан бар. Мант каскан бардыгы ушул заводской. Анан могу жерде плитасы бар. Ушул капкилви бардык нерселер калат. Дагы эмнелер көргөзөйүн. Бул жерде мойкасы бар. Бул холодильниги бар, чоң холодильниги бар. Анан бул жерге көп нерселер койсоңуздар болот. Мына ушундай бизнес, бир туугандар. Теңге калат экен. Азыр мен сүйлөштүм, андагы группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Түшүнбөгөн суроолор болсо, номерларына чалыңыздар. Негизи күндөн күнгө бизнеске кызыгып, бизнес кылайын деген биздин бир туугандар көп экен. Акча керек болуп сатып аттыр, неге сатып аттыр, неге деген бир туугандарыма мына. Эгер ушундай роликтерди тарттыра турган болсоңуздар, мен номеримди издеп аткандар болсо, мен өйдөгө азыр мына номерлерди чыгарып койдум. Байланышсаңыздар болот, ар дайым жооп беребиз. Жазсаңыздар, канал катталыңыздар, лайк басыңыздар. Көп сүйлөп койгон болсом, кечирип коесуздар. Жолду бир көргөзүп коеюн. Парковкалар кенен, полный маалыматтар берилим окшойт. Көрүшкөнчө бир туугандар. Дубровканын биринчи вакыттан чыккандан кийин эле түз басканда могул жерде. Мына бул жерден киресиздер. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт, кеңинен кийин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.